Учурда коронавирустун жайылышы менен күрөшүүнүн алкагында 9 ооруканада капиталдык ремонт жүргүзүлүп жатат. Андагы орундардын жалпы саны 1105 койка. Ошондой эле Бишкек, Ош, Нарын шаарларында тез тургузулуучу материалдар менен эксперименталдык ооруканалар курулууда. Ушул жана мектептердин авариялык абалдагы имараттарын ремонттоо боюнча архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Урматбек Кокочаров президент Сооронбай Жээнбеков менен болгон онлайн кеңешмеде маалымат берди. Теманы Айпери Самат кызы улантат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу региондордо жаңы ооруканаларды куруу жана өлкө аймактарында колдонулбай турган имараттардын багытын өзгөртүп, медициналык мекемеге ыңгайлаштыруу боюнча иштер жүрүүдө. Булар аяктаса 1375 койка даяр болот. Анын 1105и капиталдык ремонттон өткөрүлүп жаткан 9 ооруканада болсо, 270 койка Бишкек, Ош, Нарын шаарларында тез тургузулуучу материалдар менен курулуп жаткан эксперименталдык ооруканаларда. Бул объектилерди кыска мөөнөттүн ичинде аяктоо пландаштырылып жатат. Ушул долбоорлорду ишке ашырууга республикалык бюджеттен каражат каралган. Республика боюнча эски имараттарды, аларды ремонт, оңдоп түзөө иштери башталды. Мына мен өзүм дагы аймактарга чыгып атам. Баргандарды өз көзүм менен көрүп, акыбал кандай экен көрүп жатам. Ошол жердеги иштеп жаткан биздин дарыгерлер менен да сүйлөшүп жатам. Эми бул иштерди катуу көзөмөлгө алып, баардыгы өз убагында бүтүш керек. Биз кандай болгону дагы биз кышка даяр болушубуз керек. Ошон үчүн жанакы объекттердин баардыгы убактылуу бүтүш керек. Медициналык бүт объекттер пландагы иштер толугу менен аткарылыш керек. Муну менен катар билим берүү мекемелерин пайдаланууга берүү колго алынган. Бүгүнкү күндө республика боюнча 29 мектеп авариялык абалда турат. Эски мектептер боюнча, авариялык мектептер боюнча, алар боюнча иш жүрүп атабы? 29 аябай катуу жабыркап окуу процесстери токтогон мектептердин тизмесин тактап алып, ошол боюнча жумуш жүргүзүп атабыз. Быйыл 5 мектептин 1-сентябрь айына бүткөрүүнү пландап атабыз. Жалпы 1-сентябрга 11 мектепти беребиз. Авариядан сырткары. Мамлекет башчысы окуучулар батпай жаткан мектептердин жанына тургузулуп жаткан кошумча корпустар боюнча дагы маалымат алдым. Белгилей кетсек, буга чейин коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн акча үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Ага түшкөн каражаттын эсебинен Бишкекте, Чүйдө, Ошто жалпы 15 билим уясына кошумча корпустарды куруу иштери башталган. Авариялык мектептер боюнча аларды өзгөчө көңүл буруу керек. Авариялык мектептерге каражаттар болгон каражатты ошол жака жумшаш керек. Ал мектептер дагы убагында бүтүш керек. Коррупциядан түшкөн каражаттар боюнча 15 мектеп башталганбыз да. Баштап айрыкча Бишкек шаарында, Бишкектин тегерегинде, Чүйдө, Аламедин, Сокулук райондорунда дагы мектеп жетишпейт. Бир класста 60-65 бала турат. Ошондой мектептерге кошумча имараттарды куруу, жаңы мектеп салынып баштаганбыз. Ошону дагы бир анализ кылып, ревизия кылып, ошолорду токтоткош керек. Президент тоолуу аймактардагы алыска айылдар фаптарга өтө муктаж экенин кошумчалады. Коронавирус инфекциясынын азыркы абалын эске алуу менен фаптарды куруу маселесине өзгөчө көңүл буруу керектигин белгилеген Сооронбай Жээнбеков курулушка уруксат документтерин алуудагы нааразычылыктарга дагы токтолду. Көбүнчө нааразы болгондор ушу курулушка уруксат ала албай, жана бюрократия, тоскоолдук, эртең кел, бүрүс күнү кел деген кээ бир чиновниктердин мамилеси, бизнестин дагы ошо ишкана курам, үй курам, завод, фабрика курам дегендерге тоскоолдук көп. Ошо адам фактору көп таасир берип атат да. Мына 1 жылда курулуш кура албай, уруксат албаган көп да. Документтер көп. Аны барат, эшигин такылдатат, эртең кел, бүрүс күнү кел деген маселе абдан көп болуп атты. Ошол боюнча бирдиктүү терезени киргизиш. Ошо бизнеске шарт түзүш боюнча кандай иштер жүрүп атат? Санариптештер боюнча. Бүгүнкү күндө территориалдык аймактык 54 башкармалыкта санариптештирүү боюнча жана бирдиктүү терезени киргизүү боюнча жумуштарды жолго салдык. Биринчи этабы өзүбүздүн аймактык мекемелерибиздин өз жеке каражаттарынын эсебинен жүргүздүк жумушка. Тесттүү режимде иштеп атат. Сыноо менен жумуш башталды. 210 күндөн уруксат берүүнү 60 күнгө чейин түшүрдүк.
Президент ушул тармакты санариптке өткөрүү ишин тездетүүнүн маанисин белгиледи. Бул кызмат көрсөтүү жана жарандарга уруксат берүү чөйрөсүндө адамдык факторду азайтып, жемкорлукка бөгөт болмокчу. Өз кезегинде мамлекеттик курулуш комитетинин ишиндеги коррупциянын деңгээлин кыйла төмөндөтөт. Айпери Самат кызы, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.